3 кыл комуз, ага тил киргизип, керемет чыгармаларды жаратуу бардык эле өнөрпоздордун колунан келе бербес. Ал үчүн тубаса көктөн келген шык, угуу жөндөмү күчтүү гана чебер адам чертет деген кептер эл ичинде айтылып калат. Бүгүнкү күндө ушул 3 кыл комузду өзгөчөлөнтүп, балким аны 4 кыл же 2 кыл кылып кемитип, дүйнөлүк музыканын диапазондорун кошуп чертүүгө ыңгайлаштырып чабылган комуз барбы? Комуз чапкан усталар арасында кандай өзгөрүүлөр болуп жатат деп Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Кыргыз Республикасынын Музыка ишмерлер союзу биргеликте кыргыз элинин улуттук аспаптары болгон комуз, кылгыяк, темир ооз комуз жасаган усталардын арасында республикалык деңгээлдеги кароо сынагы Балыкчы шаарында болуп өттү. Калыстар тобундагы Кыргыз Республикасынын эл артисттери жана композиторлору катышуучуларга бааларын беришти. Алардын билдирүүсүндө учурда Карамолдо Орозовдукундай кубулжуган өзгөчө үндүү комузга мезгил муктаж экенин баса белгилешти. Кыргыз элине өзгөчө ошондой комуздарды тартуулайт деген ой менен келгенбиз. Бардык жерде эле бирдей да комуз чабылган. Ошо комуздун кандайча ыкмалар, может комузду 4 кылдык кылабы, же 3 кылдыктын башкача кылабы. Бүгүн ошону карап көрүп атабыз. Аяктап калдык, бирок баары эле алып келиптир, көбүнчө алып келгендер мурункудай эле комуздун кадимкидей эле эмесин өзгөрүү жок болуп атпайбы? Өзгөрүү ошондой эле. Биздин ойбузда Карамолдонун комузунун үнү бир башкача эмес беле. Башка дагы кылгыяктардын түрлөрү да башкача. Ошонун өзгөчөлөрүн тандайлык, ошолорду өзгөчө болсо ошону кыргыз элине сунуштап тартуулайлы деген ой менен келдик да. Кароо сынакка катышкан комуз, кылгыяк чапкан усталардын ичинен Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Бакамбаев айылынын тургуну Жылкыбай Жунушев уулу экөө келген. Бул ирет комузду башкача жасаган. Ал комузга үн бериш үчүн ичине күзгү салган. Анда комуздун үнү оболоп, кубулжуп, үн чыгарын чертип көрсөтүштү. Мындан тышкары кылгыяк жасаган, андан чыккан добуш коңур үндүү деп сыналып, кароо сынактын финалына жолдомо алышты. Жылкыбай устанын колунан жаралган комуз, кылгыяктарды учурда белгилүү комузчулар, кылгыякчылар буйртма менен алып кетишет. Алар дайым кардарлардын буйртмасын алардын оюндагыдай жасап берет жана өзү дагы изденүүнүн үстүндө иштейт. Айрым учурларда өзү сунуштарды айтарын билдирди. Жюрилер ошол комуздун ичине күзгү салынып жасаган бир комузумду жактырышты. Өзгөчөлүк бар экен деп. Андан башка дагы өзгөчө жасалган кылдарын ар түрдүү кылып жасаган комуздар бар. Ошол комуздарды алып келгенбиз. Жаштар катышып атат. Буюрса, бул иш чаранын жыйынтыгы жакшы болот деп ойлойм. Бул кароо сынактын максаты улуттук аспаптарды дүйнөгө таанытып, музыка дүйнөсүнө из калтыруу улутубуздун жүзү, көнөрбөс нарк, атадан балага өткөн мурас, улуу тарых дагы да кийинки муун урпактарга жаңыртылган, өнүккөн формада өткөрүп берсек деген тилектерин уюштуруучулар билдиришет. Нуржан Дөөткулова, Талбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан.